Салам достор, бұл видеода біз сіздерменен чоғы Land Cruiser внедорожник машинасын қарап көрөбүз. Видеоны аяғына чейин көріп, лайк басып подписка болыңыз. Бұл видеода мен сіздерменен ар дайым кыдай эле минус плюс жактарын толук мүнөздөмөсүн қарап өтөмүн. Ошондуктан каналга жазылып дайыма мени менен чогуу болуңуз. Анда эмесе кеттик. Toyota Land Cruiser 100 8-ci поколениясы 1998 жылдан 2007 жылдары иштеп чыгарылган. 1998 жылы автосалондорго коюлуп сатыла баштаган. Машинанын рамасы буга чейинки Land Cruiser'лер сыяктуу эле болгон, бирок комфорт жагынан алып караганда бул машиналар мыкты деңгээлде жасалгаланып, иштелип чыгарылган. Машина заманбап стилде жасалгаланып, мыкты бышык элементтер менен жасалгаланган. 7-ci поколениясы LS80 Land Cruiser'ге салыштырмалуу Land Cruiser 100 более мыкты деңгээлде иштелип чыгарылган. Шумализацияларынын мыкты кылып титреген звуктарын бир топ деңгээлде тынч кылып иштеп чыгарган. Жана жаңы гамма моторлору менен иштеп чыгарылган. Бензин дизель моторлору менен иштеп чыгарылган. Бензин моторлору 4-5 жана V8-4-7 объемдор менен иштеп чыгарылган. Күчү 205 аттын күчүнөн 235 аттын күчүнө барабар. 4-2 дизель моторлору менен иштеп чыгарылган. Турбированный моторлору менен 4-2 дизель моторлору менен иштеп чыгарылган. 131 аттын күчүнөн 250 аттын күчүнө барабар болгон. 5 ступенден турган механика, 4 ступенден турган автомат коробка передачалары менен иштеп чыгарылган. Машинанын алды, арканкы дөңгөлөктөрү бири-бирине көз карандысыз, өйдө ылдый болуп, өңгүл-дөңгүл жолдордо мыкты жүрөт. 4 дөңгөлөгүнө дискалуу тормоздар коюлган. Мына ошол себептүү бул машиналар узак жолдо өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт. Машина абдан динамичный, резвый. Тормоз жактары дагы мыкты иштейт. Заманбап керектүү толгон токой функциялуу машина. Машиналардын 4 дөңгөлөктөрү тартат. Роль жактарын регулировка кылса болот. Жада калса олтургучтарын, сиденьяларын кнопкалары менен басып, өйдө ылдый алды аркага жылдырса дагы болот. Машиналардын узундуктары 4 метр 890 сантиметр, кенендиги 1 метр 940 сантиметр, бою болсо 1 метр 890 сантиметр жана андан дагы ашып калат. Машиналар бир канча жолу рейстайлинг болуп өзгөрүлгөн. Машиналардын салмактары 2 тонна 260 килограммдан ашып калат. Машина 1 тоннадан ашык жүктү көтөрө алат. 100 километрине 15-20 литрдей бензин жейт. Бензин багынын объему 96 литр. Бул килтеген внедорожник 17-20 миң доллардын тегереги турат. Албетте жылына абалына карайт. Бул машиналардын чыныгы конкуренти немец элинин машиналары. Ошол себептүү комфорт качество жагын немец элинин машиналарына салыштырып көрсөңүз болот. Минус плюс жактарын айта кетейли. Плюс жактарынан баштай турган болсок, бул машиналар жакшы сатылат. Багажник жагы кенен, салон жагы абдан чоң, сиденьялары бүктөлөт, жатат мындайча айтканда. Керектүү мыкты функцияларга ээ. Машина узак жолго чыкканда өзүнү айгырдай сезет. Башкарганга ыңгайлуу, көчөдө өзүнү достойно алып жүргөн машина. Көрүнүшү жагынан дагы мыкты. Комфортный, мыкты машина. Сиденьяларын контролдосо болот. Кнопкалары менен, электропакет, подогрев сиденьялары менен. Машиналарга көп жыл болгонуна карабастан кымбат баада сатылат.
Машина жерден bir топ бийик, сырттан үндөр угулбайт. Ходовой жактары катуураак, бирок мыкты десек болот. Машина чынын айтканда мыкты машина. Машина танка десек болот. Машина выносливый, надежный машина, чыныгы жапон самурайы. Машина узак жолго, тоо таштарга, ушул сыяктуу саякаттарга мыкты машина. Алып минсеңиз чындап сизди нааразы кылбайт. Машина оңойлукча сынып же болбосо назик машина эмес. Машинанын ичине 8 адамга чейин кенен олтуруп батат. Запчастары дагы кенен. Американецтер айтмакчы бардыгы окей. Мотор, коробка, передачасы жөн гана пушка десек болот. Динамичный, резвый, тормоздары мыкты иштейт. Мына ушундай плюс жактары бар. Минус жактарынан айта турган болсок, албетте машинанын функциялары абдан көп, ыңгайлуу, комфорт жагы жакшы, бирок ич жагынан салон жагы эски болуп көрүнөт. Бул машиналарга минимум 13 жыл жана 20 жылдын тегереги болуп калды. Жана дагы болсо бул машиналарды чыгарганды 2007 жылы эле токтотушкан. 17-18 миң долларга бүгүнкү күндө жаңы башкача кроссовер же болбосо внедорожниктерди дагы сатып алса болот. Албетте бул машина легенда болуп калды, бирок кандай болсо дагы кымбатыраак десек дагы болот. Запчастары кымбат, ремонту дагы кымбат, машина оор. Көп жыл болгондуктан машина уже Спартак эмес. Бирок чынын айтканда жапон туугандар бардыгы малатсы. Бул машиналарды мыкты деңгээлде иштеп чыгаргандыктан бүгүнкү күнгө чейин ушундай кымбат баада сатылып элдин жүрөгүнөн орун алууда. Машина мындан бул жагына легенда болуп калгандыктан ремонт учурларында мыкты деңгээлде ремонтту жасаңыз, жакшы карап минсеңиз азыр деле бул машина кээ бирки көпчүлүк жаңы внедорожник кроссоверлерди уят кылган машина. Базар тили менен айтканда зыңк машина. Машина тияка бияка жөн жай эле минип жүргөн машина эмес. Бизнес сыяктуу жумуштарга минсеңиз бул машина сиздин жумушуңузга, үй бүлөлүк жашооңузга, бизнес бар жогуңузга мыкты деңгээлде жардам берген машина. Достор, мына ушундай Land Cruiser өзүнүн классы боюнча мыкты болгон машина тууралуу бөлүштүм. Видео пайдалуу болду деп ойлоймун. Лайк басып подписка болгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки алдыдагы мыкты информацияга толгон токой видеолорду күтүңүз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.